Адам намазда окуп атканда оюн арак баракка кетпештиги үчүн биринчи урматтуу туугандар окуп аткан нерсебизди өзүбүз угушубуз керек экен. Бир. Экинчиси, Аллах мени өзү карап турат деген сезимде. Оң жагымда 5, сол жагымда тозок турат деген. Аркамда жан алгыч периште мына жаның алам деп турат. Ушул сезимде. Сырат көпүрөсүнүн үстүндө турам. Кылт эссем түшүп кетем, асты тозоктун оту жанып турат. Алдымда Каабатулло деген сезим. Бул экинчи. Үчүнчү, урматтуу туугандар, ушул менин акыркы намазым деп окуш. Ушул намаздан кийин мен өлөм. Ушул намаздан кийин менин өмүрүм бүтөт. Ушул намаздан кийин менин жаным кетти, чыкты деген сезимде намазды силер акыркы намазымдай деп окугула деген. Мына ушул 3 нерсе менен урматтуу туугандар биздин оюбуз нарак беракка кетпейт, Аллахтын астында турам деген намаз болот. Демек, намаз жакшы болду, дин жакшы болду. Дин жакшы болду, жашоо жакшы болду. Максат ушул. Сахабалардын намазы намаз эле, алардын дини дин болду да. Анан жашоо болду да.